Бүгүн биз 21-кылымдын чумасы болгон СПИД жана ВИЧ жөнүндө маалымат берип кетмекчибиз. Айыкпас оорулардын бири бул ВИЧ СПИД оорусу. Бул дарт көп жылдардан бери Жер планетасынын чоң көйгөйү болуп, дарысы бүгүнкү күнгө чейин жок. Ушул себептен Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1988 тарта 1 декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү деп белгиленип келет. ВИЧ деген эмне? Оору жөнүндө айтсак, адамдар ВИЧ менен СПИД оорусун бир оору деп эсептешет. Бирок ал андай эмес. Ким ооруп калышы мүмкүн жана жуктуруп албоо үчүн кандай чара көрүү зарыл? ВИЧ орус аббревиатурасынан биринчи келип, вирус иммунодефицита человека деп чечмеленет. Кыргызчасы адамдын иммунодефицит вирусу. Бул вирус адамдын иммунитетин зыянга учуратып, СПИД оорусун пайда кылат. Натыйжада адам иммунитети түрдүү ооруларга туруштук бере албай каза болот. СПИД деген эмне? Чечмелениши кабылданган иммун жетишсиз синдрому. Иммунитет бул ар кандай зыяндуу бактерия жана вирустардан коргоочу адам организминин системасы. ВИЧ иммунитети басаңдатып, организм түрдүү ооруларга чалдыгып, адам ооруйт. Натыйжада иммунитет өтө төмөндөп, СПИД оорусу пайда болот. ВИЧ СПИД кандай жолдор менен жугат? ВИЧти жуктуруп алуу жөнүндө көптөгөн маалыматтар айтылып келет. Бирок аталган оору 3 жол аркылуу гана жугушу мүмкүн. ВИЧ СПИДтен жабыркаткан адамдардын организми гана жабыркабастан, инсандын ички дүйнөсүнө дагы зыян алып келет. Мындай адамдын психологиясы өзгөрөт. Бүгүнкү күндө СПИДти дарылоо мүмкүн болбогондуктан күн сайын оорулар саны өсүүдө. Буга байланыштуу ар бир инсан ооруну жуктуруп алуудан сактанса, ал анын жеке коомго кошкон салымы болор эле. ВИЧсиз жашоо сенин тандоо. СПИДке жол жок. Биз СПИДке каршыбыз. Жаркын келечек өз колубузда.